Ассаламу алейкум достор. Барыңыздар эле көрдүңүздөр окшойт. УКМК жетекчиси, ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары деп айтсак да болот. Ташиев, Камчыбек, Кыдыршаевдин выступлениясын көрдүңүздөр окшойт барыңыздар. Биринчиден эске салсак, ал киши эмне деп айтты? Көлдө шорта кийип алып, күнгө кактанып жаткан бир дагы министр болбош керек. Имейте в виду, урматтуу министрлер. Бир дагы министр көлдө шорта кийип кактанып жатканыңарды көрбөйм. Мен бул боюнча өзүм дагы чоң чара көрөм. Дем алгыла, үйүңөрдө дем алгыла, иштегиле. Келдиңерби министр болуп, иштегиле. Отпуска деген бизде болбойт. Министрлер кулагыңарга түйүп алгыла дегендей сөз айтты. Эч кандай дем алыш деген болбойт. Шорта кийип алып дардайып жатканыңарды көрчү болсом, имейте в виду деп койду. Ысык көлдө тарынбагыла. Кийинки жашооңуз чатак болот дегендей сөз айтты. Бул кишинин ушинтип айтканга деги укугу барбы жокпу деген эң өзөктүү маселеге көңүлүңүздөрдү бургум келет да. Бул киши ушинтип айтып койчудай должността турабы же жокпу? Көпчүлүктүн билиши боюнча бул киши УКМК жетекчиси, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын ошол жердин жетекчиси. Бул инсандын функциясы коопсуздукту камсыз кылууга басым жасалып, ошол нукка багытталуусу зарыл. Ал эми бирөөнү жумушка коюп, бирөөнү жумуштан кетесиң деп айрыкча бирөө деле эмес, алар да министр. Министр бул өтө чоң пост. Ошентип айтканга негизи бул кишинин аткаруу функциясына киреби, кирбейби? Нокат жолу биринчи сентябрга бүтпөй турган болсо, 1 ай 10 күн убактыңыз калды. 11 күн. 1 ай 12 күн убактыңыз калды. Так? 31 августка чейин. 1 сентябрда арыз жазасыз. Билесиз, экөө сүйлөшкөнбүз. Балким, эгер мен адашпасам, бул сөздү өлкө башчысы болуп эсептелген Нуркожоевич айтса, ылайыктуураак болсо керек эле. Ошол кишинин укугу болсо керек да. Мен ушинтип түшүнөм. Аны сиздер кантип түшүнөсүздөр? Сөзсүз билдирүү пикир калтырыңыздар. Анан көлдө барып эс алганыңар токтоткула. Эс алсаңар үйүңөрдө эс алгыла дейт. Эмне үчүн алар эс албаш керек? Эс алсын, сиз менен биз катары, жалпы карапайым калк катары кантип эс алып атат? Кандай жагдайда? Ошону коомчулукка ачык айкын ошол өзүнүн эли менен кошо ысык көлдө эс алганы бул туура. Анан үйүңөрдө жатып алып көрүнбөй эле каалагандай чапчып эс алган дагысы туура эмес деп айтса жакшы болмок да. Мен ойлойт элем, кичине тууралап кетким келет. Камчыбек Кыдыршаевдин пикирине. Ал киши мынтип айтса туура болмок. Жумушту дагы өз учурунда аткаргыла, эс алганда дагы эл менен кошо ысык көлдүн кайсы жерине барасыңар, ал өзүңөрдүн укугуңар, барып эл кандай форматта эс алып атса, ошентип гана эс алгыла. Өзүңөрчө өз билемдик кылып, кайсы бир эс алуу жайын ижарага алып алып, чардап, ал жерде элден өзгөчөлөнбөгүлө деп айтса, менимче өтө жакшы, өтө акылдуу сөз айткан болот эле. Эми ал киши дагы көп учурларда өзү дагы билет болуш керек, эмоцияга алдырып, сүйлөчү сөздү дагы, сүйлөй турган жерде дагы, сүйлөбөй турган жерде дагы, сүйлөбөй турган сөздү дагы айтып салчу, балп этип салчу, ошондой жоругу бар. Кандай болгон күндө дагы мамлекеттин салмактуу бир рычагын кармап турган киши, башкача айтканда, экинин бири өлкө башчынын эң жакын кандосу,
эмне десе сөзү ар бир жерге ошол секундада жетип элге жайылып кетчү деңгээлде тургандыктан бул киши өтө таразага салып анан сүйлөй билиш керек. Андан кийинки маселе Крим төбөлдөрүндө дагы кайрылуу жасап өттү. Мен силерге эскертемин. Криминалдык чөйрөдө жүргөндүн жетекчилери өлкөдөн чыгып кеткиле. Эгер чыкпай турган болсоңор, баарыңар камаласыңар деп жоопкерчиликтүү түрдө деп баса белгилеп убада берди, эскертти. Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Уюштурган кылмыштуу топтун жетекчилери Кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы, Кыргызстандан чыгып кеткиле. Эгер Кыргызстандан чыкпаган уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси болсо, жазаланат. Эркиндикте жүрбөйт. Муну мен жоопкерчиликтүү түрдө айта аламын. Бул кайсы бир деңгээлде мен түшүндүм. Чыгып кеткиле деген сөздүн дагы артында көп сөздөр жатат. Бул болжолдуу гана менин пикирим. Ар бирибиз өзүбүздүн пикирди айтканга укугубуз бар. Дойло бергиле. Анан мен силерге тийбейм дегендей гана түшүнүктү дагы калтырбай койбойт да. Балким андай эместир. Өлкөдөн чыгып кеткиле, болбосо камаласыңар деген сөз бул кайсы бир эскертүүлөрдүн кашанын ичиндеги көрүнбөгөн, байкалбаган сөздөр катары сыпаттасак болот. Бирок чындыгында криминалдык чөйрө менен күрөшкөндөгүсү жалпысынан алганда жакшы. Ар бир кишинин эле духу, көз карашы, алы келип жете бербейт. Мындай оор сөздү сүйлөй турган гана киши сүйлөй алат. Азыркы учурда, азыркы тапта, айрыкча биздин Кыргыз мамлекетиндеги жалпы болуп аткан огуш кыйыш кырдаалдарды эске алуу менен мындай сөздөрдү учурда сүйлөй албайт эч ким деп айтсак биз жаңылышпайбыз. Камчыбек Кыдыршаевич азамат, бирок ушул сөздү коомчулукка жыйын жүрүп жаткан учурда жеткирди, айтты, эскертти. Бул жакшы жөрөлгө. Жалпысынан ийгиликтерди гана каалайбыз. Учурдагы биздин Кыргыз өлкөсүндөгү башкарып турган мамлекетти бийлик 3 жылдын жүзү болуп калды. Өздөрү айткандай каттуу аракеттер менен иштеп жатышканына. Криминал дүйнөсүнүн учурда ошол 3 жылдын тегерегинде басаңдашы байкалдыбы же байкалган жокпу? 3 жыл мурда кандай эле, 3 жыл ичинде бүгүнкү күндө кандай абалга келди? Ошол эле бири-бирин тоноп кеткендер, Ошто көп деле убакыт өтө элек. Камерадан көрдүңүздөр окшойт барыңыздар эле. Арматурлар менен сабап, эң аягында өлүм менен аяктады. Ушуга окшогон бири-бирин тоноп кеткен, согуп кеткен, жада калса жайлап, зордоп кеткендердин саны кыскарбай эле да. Байкап көргөн кишиге ушундай көрүнүп турат. Ушул боюнча дагы пикир калтырсаңыздар, себеби сөз менен айтылып, эскертүүлөр берилип келатат, бирок иш жүзүндө кандай жыйынтыктар болуп атат? Коомчулукка жалпы жагдайын байкаган кишиге көрүнүп турат, мурда кандай эле, азыр кандай.